Мынау сүрөттөгүдөй милиция кызматкери. Бир айыл бар. Бир айылда бир эле участковый бар. Ал баарына жоопкер. Ал окуп келген, ал ант алган, анын формасы бар. Үй бүлө урушса да чуркап барат, өлүм житим болсо да чуркап барат. Керек болсо айыл аксакалдарын чогултуп барып жыйын жасайт. Аларды өстүрөт. Аксакалдар соту деп бирине бирин уюштура алат милиция. А бул алкештерге кошулуп арак ичип кетсе соттолот да. Мисалга. Анысы кандай? Кыргыз да азыр ушундай милиция. Ушундай түшүнүш керек. Бизде ошо мисалга түшкө эгер милиция, военный кирсе, бул улуу күчтөрдүн сени эскертип атканы же камап атса сени кордоп жазалап атканы. Же жетелеп бир бошотуп атса сени боштондукка чыгарганы болот. Анысы кандай? Кыргыз мына аз улут саны боюнча, анан сот улут. Энергиясы боюнча милиция. Улуулукка үндөйт, тескейт, соттойт, алкештерге кошулбайт. Детский да участковый ошол. Баарына жооп берет. Тергөөчү чакырса ушул тескейт, бир мындай чакырат. Мына караңыз. Кыргызда да ошондой сыпат болуш керек бүгүнкү күндө. Кыргыз Кытай эмес, Кытай майда түйшүктөн гана куткарат. Жаралганы ошол. Аны Кытай билиш керек. Кул мындайча айтканда. Кул келип алып бүгүн кыздарды алып алып атат да. Койнуга жатып алып атат. Анан кул кайра эле кулдукка тартат. Кайра бир соодого тартат, же бир жамандыкка тартат. Мына кыргыз милиция мындайча айтканда. А бул кызмат кылса званиясы чоңойот. Бул кызмат кылса укугу чоңойот. Ушундай түшүнсөңөр болот. Ошол улуттук кийимиң улуулукту билдирип турат, улуулук сыпатты билдирип турат делген ошол. Мына Арстан Алай ааламдык илимди окуган. Ааламдан кабар алат, байланыш алат. Элчи, дипломат. Мына кыргыз азыр улуттарды соттош керек. Кыргыз адамзаттуулуу жолго салыш керек. Тарбияга чакырыш керек. А кыргыз милициядай ааламдан келип атпайбы? Окуп келип, ант берип келип, кызматка келип атат. Мындай салыштырып айтканда. Көрдүңүзбү? Ошондуктан сенде аура болуш керек. Улуу күчтөй аура. Ошон үчүн жана тескегени кыргыздын, соттогону, милиция ант берген. Ал байыбаш керек. Ал коррупцияга малынбаш керек. Мисалга да, ал уурдабаш керек. Ал жебеш керек. Тетирисинче тегиз кармап туруш керек. Же сот. Ошо сыяктуу мына бүгүнкү күндө кыргыз энергияга айланыш керек. Энергия эмне? Мына ак-кара өткөндө да сабак өттүк. Анан ак-карадан чыгып көккө айлан. Көк эмне? Периште, арбай, көкө теңир деген сыпатка адам өтүш керек болуп атат. Мына Арстан Алай ошол сыпатка энергияга толгон адам. Ошондуктан энергия өтөт. Ошондой түшүнүктөгү адам. Анан көктөн келген арбай. Мисалы ага акчанын кереги жок.